30 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Текебаев электрондук виза алуу порталы коррупцияга бөгөт коет. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев депутат Арсланбек Малиевдин виза берүүдөгү жемкорлук тууралуу айыптоосуна жооп берди. Ал виза электрондук түрдө берилгендиктен пара алуу мүмкүн эмес деп билдирди. Текебаев Германиянын жарандары визасыз Кыргызстанда 60 күн жүрө аларын, эгер узак убакыт калгысы келсе, виза алууга милдеттүү экенин айтты. Ал виза берүүдө документтер туура эмес болуп калса, чет элдик жаранга дагы бир жолу визага кирүү укугу берилерин жана ар бир кайрылуу үчүн $50 алынаарын кошумчалады. Буга чейин тиимден виза берүүнүн жол жобосун түшүндүрүп, бардык арыздар электрондук порталда мыйзам алкагында караларын белгилешкен. Депутат Талиева Минкапта гендердик баланс бузулуп жатканына даттанды. Парламент 30 январда санариптик өнүктүрүү министри кызматына Азамат Жамангуловдун талапкерлигин жактырды. Буга чейин мекемени өлкөдөгү 2 аял министрдин бири Нурия Кутнаева жетектеп келген. Жыйындын жүрүшүндө депутат Камила Талиева аялдардын эч себеби түшүндүрүлбөстөн эле жетектөөчү кызматтардан алынып жатканына даттанды. Талиева буга чейин Жылдыз Полотова эмгек министри кызматынан алынганын эске салып, анын кетиши да эч түшүндүрүлбөгөнүн белгиледи. Депутаттын пикиринде Жамангуловдун бул тармакта тажрыйбасы аз. 29 январда президент Нурия Кутнаеваны башка ишке өткөнүнө байланыштуу санариптик өнүктүрүү министри кызматынан алуу жөнүндө жарлыкка кол койгону белгилүү болгон. Кутнаева министр болуп 2023 жылдын сентябрында дайындалган. Ага чейин түндүк жана электрондук өз ара аракеттешүү борбору мамлекеттик мекемелеринин директору кызматында иштеген. Кыргыз саясатындагы жана мамлекеттик кызматтагы гендердик теңсиздик маселеси көп жылдан бери олуттуу көйгөйдөн калууда. Аялдар үчүн саясатка аралашып, жетекчилик кызматтарда калуу кыйыныраак. Клоп 2021 жылдагы изилдөөсүндө Кыргызстанда аткаминерлер үчүн айнек шып бар экенин аныктаган. Кызмат орундары канчалык жогору болсо, аялдар ошончолук аз болот. Ишке тоскоолдук кылууда. Бишкектин мэри шаардык кеңештин жыйынынан чыгып кетти. Бишкек шаардык кеңешинин отурумунда мэр Айбек Жунушалиев депутаттар мэриянын кызматкерлерин отурумдарга чакырып, жумушунан алаксытып жатканын билдирди. Жыл башынан бери 19 отурум өттү. Орун басарларымды жиберип жаттым. Ыш, жол тыгындар боюнча бир да чечим айтылган жок. Жөн гана убакытты коротуп жатабыз, деди ал. Шаардык кеңештин төрагасы Кубанычбек Кунгантиев социалдык экономикалык өнүгүү программасын макулдашуу үчүн жыйынга мэрди гана чакырганын айтып, орун басарлары менен иши жок экенин белгиледи. Ал эми мэр шаардык кеңеш менен толук кандуу иштешүүгө даяр экенин айтып, 14 февралга белгиленген бюджет боюнча маселе карала турчу отурумга гана келүү сунушу менен жыйындан чыгып кетти. Жаза аткаруу кызматы Бишкектеги ТИЗО-1 Чүй облусуна көчүрүлөт. Чүй облусунун Ысык Ата районунда Бишкектеги ТИЗО-1ди алмаштыра турган эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы тергөө абагы курулуп жатат. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын башчысынын орун басары Кемел Садыков парламенттин 29 январдагы жыйынында билдирди. Садыков өткөн жылы Жалал Абад облусунда да эскирип калган тергөө абагынын ордуна жаңысы курулуп пайдаланууга берилгенин белгиледи. Садыковдун айтымында Караколдо жаңы тергөө абагын курууга жер бөлүнсө, оштоо ылайыктуу жер караштырылууда. Бүгүнкү күндө өлкөдө тергөө абактарында 1800гө жакын киши кармалууда. Алардын көбү 1950-1960 жылдары курулса, айрымдары андан да эски.